Жылдыз эже азыр ааламдашуу доору болуп жатат. Анан көп кыргыздар жөнүндө жазасыңар, белгилүү журналистсиңер. Азыр кыргыздардын келечеги кандай сиздин оюңуз боюнча? Бул аябай маанилүү суроо. Айрыкча мындай эртеңки күндү ойлонгон кыргыздар үчүн. Эми чын-чынына келгенде жалпы дүйнө өзгөрүп баратат. Ааламда, жерде чоң өзгөрүүлөр болуп атат да. Ал мурда аалам өзүнчө өзгөрүп, асмандагылар, жердегилер өзгөрбөй тура берчүбүз. Азыр андай эмес. Азыр экөө тең өзгөрүп баратат. Анткени жанагы мисалы чыныга чай куйсак же кымыз куйсак, ичине кандай куйсак, ал сыртына чейин куюлгандан кийин ал төгүлө баштайт да. Демек азыр адамзаттын биринчиден жараткандын алдындагы, өзүнүн алдындагы абдан чоң жоопкерчилиги биринчи орунга чыкты. Эми биз адамдар азыр материалдык дүйнө менен батып бүттү да. Сиңди, тойду жана башка. Башка дүйнө калып калды. Жанагы үстөлдүн да 4 буту болот да. Ошол 4 бутунун бирөөсүн биз калтырып койдук. Укмуш денени карадык, акылды карадык, билим алдык, асманды багындырабыз деп атабыз. Анан жан дүйнөбүздү карап улам эс алып атабыз, кебетебизди карап атабыз, бирок чоң дүйнө калып калды да. Ошол жактан келгенибизди унутуп калдык. Ошон үчүн жанагы үстөл 3 бутта туруп, бир буту аксап турат азыр. Ал туура туруш үчүн сөзсүз түрдө биз жана өзүң айтып аткандай каяка баратабыз деп. Муну бүт улут ойлонуш керек, бүт адамзат ойлонуш керек. Анан жалгыз эле кыргыздар биз кайда баратабыз деп азыр ойлонгон жок. Баардыгыбыз, адам аттуунун баары ойлонуп атат. Менимче ошол чоң диалогдон эми ааламдашуу десе бирөө оң айтат, бирөө тескери айтат, бирок биз ошол чоң ааламдашуудан сыртта калып калбаш керек. Анткени ал буркан шаркан түшүп кетип баратат да. Ал мисалы бул кичинекей эл экен, бул тоолуу эл экен, бул көчмөн эл экен деп карабайт. Ошо кетет. Ошол учурда биздин ошол ата бабадан келаткан жаратылыш менен абдан журулушуп жашаган табигатыбыз, ошол балбал таштар, ошол тарыхыбыз, ошол минген атыбыз, ошол жайлаган жайлообуз, ошол кыштаган кыштообуз, ошол жеген этибиз жана башка ушунун баары, ошол ыйыбыз, сыйыбыз, жана нарк насилибиз, ошонун баардыгын сиңиришибиз керек. Аны мунусу жакшы, мунусу жаман деп мындай түз эле сен жаман, сен аксың дебей, ошонун баардыгын эмне үчүн ата баба алып келген, ошону билишибиз керек. Анан ошо менен гана таң калтыра алабыз азыр дүйнөнү. Башка жол жок. Биз мисалы тим эле укмуш завод курбайбыз, атом энергетикасын жаңылык киргизбейбиз жана башка. Биз ушул өзүбүздүн каныбызда сиңип келаткан, канча бир белгилүү улуттагылар бизди аябай кызыгып караган жанагы сырыбыздын айланасында өзүбүз ой жүгүртүп, сиңирип, жашап, анан ошо менен гана ошол чоң дүйнөгө багыт алабыз. Бул эмне деген кеп? Бул биринчиден биз өзүбүздү тааныш керек. Тааныш керек. Адам болгонубузду, кыргыз болгонубузду. Ошол таанууга келгенде азыр бир абдан оор учур болуп атат. Абдан оор учур. Эми чыга калып эле тиги бизде мындай болуп атат да, орой айтканда, чыга калып эле жакшы кайнене болбогондор эле бизге акыл үйрөтө башташты. Жоолук менен иличектин айырмасы бар экенин дагы ошол жоолук иличек эмне экенин билбегендер акыл үйрөтө баштады. Ошон үчүн сынчын сыңар өтүгү майрык болбой, ар ким өзүнүн ордунда ойлонуп, өзүнүн ордунда иштеш керек. Анан эң негизгиси менин оюмча, менимче, бул билим берүү системасын абдан ордунга келтирбесек, 1-класстан 4-класска чейин эми биз аябай эле эчтеке колубуздан келбей атса япондордон үйрөнүш керек. Эми 4 таштын үстүнө мамлекет жасап койгон эл да. Ошону мурда бизде чоң ата, чоң энелер, таята тайэнелер ишке ашырчу. Анткени ошол небересин бакчу, ал эмне десе ошонун баардыгына жооп берчү, эмнеге мындай десе жайлоого барчу, кыштоого келчү дегендей да. Балдарды алып алып, неберелер ошол чоң ата, чоң энелерде улуу муунда тарбияланчу. Азыр андай жок. Чоң ата, чоң энелер, таята тайэнелер саякаттап жүрүшөт. Балдар өз тилин небере чөбүрө унутуп баратат. Аларды айылга жиберсең, тил үйрөнсүн мындай деп. Айылдагы чоң ата, чоң энелер орусча сүйлөшүп калат. Анткени тигилер менен тигилер жаштар уже башка күч менен келатат да, башка күч менен келатат. Башка дем менен келатат. Ошон үчүн биз ушул нерседе мындай бир орустар айткандай золотая середина дейт. Биз аябай чоң консенсус табышыбыз керек да.
Буга аябай чоң эмгек керек. Анан билим берүүнү айтып атканын себеби, эгерде биз бул темп менен кете берсек, ушундай жол менен, анда биз көп нерсени жоготобуз. Мен тарыхчы катарында абдан корком. Өлкөнү жоготуп алуудан, улуттук баалуулуктарды жоготуп алуудан корком. Анткени бизде тарыхта бар, биз мамлекетти чоң империяларды түзгөн элбиз. Бирок ошол мамлекетти биз билген совет доорунда биз соңку жаңы тарыхтарда мамлекетти бир окко атылбай алып койгонбуз декларация менен. Анан ошол нерсе таяктын эки учу бар да тарыхта. Мындай ушул кылымдарда орун алмашып калышы ыктымал. Кудайдын бетин ары кылсын. Ошон үчүн өлкөнү жоготуп албаш үчүн ал мындай жөнөкөй эле сөз болбош керек. Жана чыгып аткан указдардын баардыгы азыр мамлекет тарабынан, өлкөнүн башчысы тарабынан ошонун баарын түпкүн нугун караш керек. Ал бир мындай эле ар кимибиз бир жана ар кайсы жерде от жаккандай бир тиякта бир биякта эле иш кылынып атат. Ошонун баардыгы азыр биригиш керек. Анан идеология десе эл жаман көрүп атат. Ал идеологияны баарыбыз үйдөн башташыбыз керек. Азыр үйдө отуруп эле сын айта турса, үйүндөгү эшигинин туткасы шалкылдап турат, бирок сүйлөшсө эле түз асманды сүйлөшөт, түз Путинди сүйлөшөт, же Садыр Нуркожоевичти сүйлөшөт да. Үйдөн башталыш керек анын баары. Ошон үчүн буга абдан эмгек керек. Бул эмгекти ар бирибиз өзүбүздүн турган жерибизден эмгектене башташ керек. Бул абдан оор нерсе. Демек, адамзаттын алдындагы дагы бир жолу экзамен дейинчи. Андан өтөбүзбү, өтпөйбүзбү адамзат, ал башка маселе. Анын ичинде кыргыздар да барбыз.